Өлкө башчы Садыр Жапаров 9-11 июнда Туркияга расмий иш сапары менен барат. Президент жумушка мас келген Чүй облусунун сотуна чара көрүүнү тапшырды. Өлкөдө бир суткада 362 адамдан коронавирус табылды. Бишкекте COVID-19 каза тапкан мед кызматкерлерге эстелик орнотулат. Белгилүү Кодул Рахман Разыков дүйнөдөн кайтты. Эртең 8 июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын 9-11 июнунда Түркия Республикасына расмий иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин басма-сөз кызматы билдирет. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн лидерлери эки жана көп тараптуу кызматташууну, ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин алкагында өз ара байланыштын актуалдуу маселелерин талкуулашат. Кыргызстан менен Түркия ортосундагы стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-жыйыны эки өлкөнүн президенттеринин катышуусунда өтөт. Расмий иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаровдун Туркиянын улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушуусу күтүлүүдө. Ошондой эле Садыр Жапаров Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы бизнес форумга да катышат. Мындан тышкары Садыр Жапаров Туркиянын борбору Анкара шаарында иштеп жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары, студенттери жана диаспоралардын, коомдук бирикмелердин жана уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушат. Биз качан гана оңолгондо, кантыксыз жүрүм-турумга ээ болгондо жана адилет чечим чыгарууга багыт алганда гана реформаларды ишке ашыра алабыз. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров бүгүн 7 июнда сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин 1-жыйынында билдирди. Жыйындын аягында Чүй облустук сотунун төрагасы жумушка мас абалында келген видеону көрсөтүп, жогорку соттун төрайымына тез арада чара көрүүнү тапшырды. Биз бир топ убакыттан бери мыйзамдарды иштеп чыгып, жаңы конституцияга ылайык келтирели деп жатабыз. Анан минтип сотторубуз өздөрү оңолбосо, мыйзамдарды алтын тамга менен жазсак да, мындай соттор менен реформаны аягына чыгара албайбыз. Мына, бир чоң областтагы бардык сотторду караган соттордун төрагасы күндө арак ичип мас экен. Анан ушундай соттор менен биз кантип реформа жүргүзөбүз, деди Жапаров. Ошондой эле ал жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага тазалануу сунушун берип, бүгүн тез арада соттук кеңештин жыйынына салууну тапшырган. Кыргызстанда 7 июнга карата коронавирус дагы 362 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, анын ичинде Бишкек шаарында 209, Ош шаарында 39, Чүй облусунда 30, Ош облусунда 30, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 16, Жалал Абад облусунда 19, Баткен облусунда 9 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 275 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 187, Ош шаарында 18, Чүй облусунда 50, Ош облусунда 5, Ысык Көл облусунда 6, Жалал Абад облусунда 9 киши сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1767 бейтап, амбулатордук түрдө 1958 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1129 бейтаптын абалы орто оорундукта, 493 адамдын абалы оор жана 109 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 14 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4756 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4624 мед кызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 107335 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 100722 киши айыгып чыкса, 1852 адам каза болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева коронавируска каршы күрөшүүдө курман болгон медициналык кызматкерлердин элесин түбөлүккө калтыруу маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма-сөз кызматы билдирет. Кеңешменин жүрүшүндө Жылдыз Бакашева белгилегендей, кооптуу инфекция менен күрөшүүдө өмүрүн берген медициналык кызматкерлердин элесин түбөлүккө калтыруу асыл кесиптин өзгөчө маанилүүлүгүн гана билдирбестен, алардын өмүрү үчүн мамлекеттик органдардын жогорку жоопкерчилигин билдирет. Өлкө үчүн оңой
эмес учурда биздин дарыгерлер кесипке берилгенин билдирип, өз өмүрүн тобокелдикке салуу менен адамдарга жардам колун сунуп, баатырдыгын көрсөттү. Биз алардын эрдигин эсибизде сактайбыз. Келечек муун эпидемиялык абалга каршы күрөш кандай жүргөнүн билүүсү үчүн алардын элесин түбөлүккө калтыруубуз керек, деди ал. Андан соң эстеликти орнотуунун демилгечиси, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, медицина илимдеринин доктору, профессор Рахатбек Оморов тарабынан скульптуранын макети сунушталды. Анда коронавирус инфекциясы менен күрөшүп жаткан дарыгерлердин образы чагылдырылган. Кеңешменин жыйынтыгында Бишкек шаардык мэриясына эстелик орнотула турган орунду аныктоосу, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине бир жумалык мөөнөттө президенттин администрациясына учурдагы конституцияны эске алуу менен көрүнүктүү ишмерлердин элесин түбөлүккө калтыруу комиссиясына министрлер кабинетинин чечимин киргизүүсү тапшырылды. Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү куудул Рахман Разыков дүйнөдөн кайтты. Жакындарынын айтуусуна караганда, ал 6-июндан 7-сине караган түнү дүйнө салган. Маалым болгондой, ал пневмонияга чалдыгып, ооруканада дарыланып жаткан. Рахман Разыков 1955-жылы 12-майда Ош облусунун Кара Суу районунун Ташыров колхозунда азыркы Сабай айылында төрөлгөн. Таң жылдызы, Бешилик жана Беш кемпир топторун түзгөн. Сатирадан тышкары тамсил, ыр жазып эл арасында акын катарында белгилүү болгон. Эртең 8-июнда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын облустарынын басымдуу бөлүгүндө, Чүй, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт. Бул тууралуу Кыргызгидрометтен билдиришти. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде түнкүсүн +9 +14, күндүз +19 +24, Ысык көл дубанында түнкүсүн +10 +15, күндүз +20 +25, Талас облусунда түнкүсүн +17 +22, күндүз +29 +34, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +18 +23, күндүз +30 +35, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +19 +24, күндүз +32 +37. Ал эми Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн +19 +21, күндүз +32 +34 градус болот.